амалдардын жакшысы хифзул хал, ошол учурдагы кылган амалыңды сактап калыш. Ажылыкты кылып бүттүкпү? Эми ажылыктан кийин ушул ажылык боюнча сактап калуу. Кудай Таалам энеден төрөлгөндөй, энеден төрөлгөн наристедей болуп тазарасыңар дегенби? Ошол таза боюнча таза барактарды сактап калыш милдетибиз мындан ары. Ушул амалдардын эң жакшысы ушул. Ушуну сактап калыш керек. Кантип сактайбыз эми? Сактап калыштын жолу, бул парыздарды аткаргандан кийин нафил амалдарды көп кылыш керек экен. Парыз ажылыкты кылдык, аркасынан нафил умраларды көп кылабыз. Азыр бу жерде убактыңыздар барбы? Нафил умра кылыңыздар, бадал умра кылыңыздар, башка бирөөлөрдүн атынан бадал умраларды. Себеби ушуларга аракет кыла берсеңиз, парыз ошол боюнча сакталып кала берет экен. Садакаларды беребиз, нафил садакаларды. Намаздарды окуйбуз, нафил намаздарды. Нафил намаздарды окуй берсек, парыз намазда сакталып тура берет экен. Ошондуктан нафил амалдарды кылабыз. Андан кийин андан да зарылы, ар бир амалдын адептерин сактап калуу. Ар бир амалдын. Намаз окугандан кийин, намаз окуп бүттүк да, намаздын адептери бар. Намаздын сырткы адептери, ички адептери, сырткы адептери. Ажылыктын ички адептери, сырткы адептери. Ушуларды сырткы адеп. Ичиндегилер кетти уже, баарын кетти. Парзы бүттү, важибы бүттү, туурабы? Сүннөттөрү бүттү. Энди адептери калды. Башкача айтканда, ошол адептерин сакташыбыз керек. Эгерде парыздын, намаз диндин тиреги, намаз диндин тиреги. Тирек деген билесиздер, тирек кайсы? Дуалы. Демек, намаз жок нерсе эмес, намаз диндин тиреги, дин болуш үчүн 5 маал намаз адамда болуш керек экен. Ошондон анан деп. Намазы жок адамда, демек, анын дининде тиреги жок деген сөз. Бирок тирек деп салыштырганда, мисалы сиз үй курдуңуз. Кирпичин тургуздуңуз, тирөөчү турду да, цемент менен куюп чыктыңыз, бияктан кирпичтерди уруп койдуңуз. Крышаны коюп койгонсуз. Үйбү? Үй да, адамдар, үй бүтүп калыптыр го дейт да. Бирок эшик терезе кое элексиз. Шыбактарын жасай элексиз, актай элексиз, абой чаптай элексиз. Жашаса болобу? Жок. Үй бүтүп калыптыр го эле дей берет. Дагы бүтсө экен дейт да. Тилек ал, бүтүп калыптыр го деп сизди шыктандырат. Качан бүтөт? Качан сиздин көңүлүңүз тоя турган деңгээлде жашоого ылайыктуу болгондо анан бүтөт. Болбосо анда жамгыр келсе дагы, шамал келсе дагы, кар келсе дагы жашай албайсыз жерде. Амалдардын парыздарын аткарганда ушундай экен. Парыздар ошондой тиректери бүттү. Намазды окудук, парыздарын окудук, турат. Бирок адептер болбосо, бул адеп ошол ибадаттардын толуктамасы экен. Башкача айтканда, үйүңүздүн, шыбагы, эшик терезеси, чырайлуу абойлору, адеп ахлак канча чырайлуу болсо, сиздин ибадатыңыз ошончо чырайлуу болот экен. Кылган ажылыгыңыз ошончо чырайлуу болот. Башкача айтканда, ажылыкты кылдыңыз, парызды бүтүрдүңүз, бирок адеп ахлакты оңдогондон кийин кылган амалыңыз бир тийин. Эгер адеп ахлакты оңдогон эмес болсок, кылган амалыбыз бир тийин болуп калат. Эч пайдасы жок. Уора болбоңуз. Кимге кереги бар? Адеп ахлагы жок ибадаттын кимге кереги бар? Адеп ахлак оңол болсо кимге кереги бар? Ошон үчүн айтып атпайбы? Хаджул мабрур лайса лахул жаза иллал жанна. Кабыл болгон ажылык болуш керек бу жерде. Кабыл болгон ажылык болуш керек. Кабыл болуш үчүн үйдү өткөрүп алып, кабыл кылыш үчүн бир компания сизге үйдү куруп берем деген болсо, келишимди, ачкычка чейин деп сүйлөшкөн болсоңуз, үйдү куруп берсе, качан өткөрүп аласыз? Толук болушул ачкычка чейин, замокко чейин бардын коюп, абойун чаптап берсе анан өткөрүп аласыз да. Кабыл болгон ажылыктыгы адеп ахлактары менен толгондон кийин анан өтөт.
Ажылыкты жасадыңыз, сөгүнөсүз, сөгүнгөн боюнча ушул боюнча кетип атса. Жанагы кабыл болгондун белгиси байкалбаса, өзүңүзгө дагы байкалбаса, башкага да байкалбаса, кимге кереги бар ал ибадаттын? Бул ажылыктын кимге кереги бар? Сен өзүң ажылыкка келген амалыңды бир комнатада адамдарыңа, бир бөлмөдө жаткан адамдарыңа пайдасы тийбеген ажылыгыңдын кимге кереги бар? Сен эртең барып, балаңа сен ушул мамилени кылсаң, балаң урдум ушундай ажылыгыңды дейт да. Кимге кереги бар бул ажылыктын? Аллах Таала муктаж ушул ажылыгыңа. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муктаж ушул ажылыгыңа. Адеп ахлак керек. Адеп ахлак керек. Адеп ахлак керек.